Барс Медиа тартуулайт. Менин атым Адыл, элдик дарыгер болом. Бул жумушту аркалаганыма көп эле жыл болуп калды. Өзүм Оштун кулуну болом. Жашаган жерим азыркы убакта Бишкекте жашайм. Бишкекте жашаганыма көп эле жыл болуп калды. Анан кийин бул элдик дарыгерчилик менен ушу Бишкекте 15 жылдай болуп калды. Буга чейин мен ата-энем иштечи, ошо биздин ата кесип деп коет, ошо кесипте бизге өтүп, ошо биз иштеп аткан кесип азыр. Биздин жумуш эми жаздан күзгө чейин тынмай жок. Жазында тамырлар, чөп тамырлар, жайында чөптөр, гүлдөр, жалбырактарын чогултабыз, сабактарын чогултабыз. Күзгө чейин такыр тынмай жок. Аларды чогултуп, өзүнүн технологиясы менен кургатып, жыйнап алып, жайы менен ошол чөптөрдөн, гүлдөрдөн, тамырларынан, бүчүрлөрүнөн ошол настойкаларды, майыздарды, порошокторду жасайбыз, кайнатып ичкенге сборлорду жасайбыз. Ошо ден соолукка пайдалуу, ошо өзүбүздүн Кыргызстанда өскөн чөптөрдүн көп эле түрлөрүн колдонобуз. Ар бир чөптүн өзүнүн тере турган маалдары болот. Ошол маалдарында чыгып, биз тоого чыгып, жамгыр, каар дебей, алыстыгына карабай барып, бардык чөптөрдү өз убагында чогултуп алганга аракет кылабыз. Бизнес катары карап көрсөк болот. Анткени азыр деген көбүнчө эле ошо дары чөптөрдү кайра ичүү башталып атат да. Кайра уже ошол мурдагы био ар түрдүүлүктүн таза табигый дары чөптөрдү колдонууну кайра жаралып, кайра башталып атат дары чөп ичкенчи. Ошого байланыштуу азыр дары чөптөрдүн көп түрлөрүн элдер билип калды. Мурдага караганда аябай жакшы билинип калды. Азыр мурда китептер табыбыз болуп эле китепке көп кишинин деле акчасы, кудурети жете берчү эмес. Азыр эми могул интернет чыккандан бери адамдын көптөрү эле ошо элдер дары чөптөр жөнүндө түшүнүгү кеңейип калды десем болот. Кайсы жөө эмнеге дары, кимге кайсы чөп керек экенин азыр элдерге доступный болуп калды. Орусча айтканда азыр бат табат, өзүбүздө бар, өзүбүздүн чөптөр таза, күчтүү, тоолорубуз бийик. Ошон үчүн азыр мурдага караганда кайра чөп ичишкен модага айланып баратат десем болот да. Бизде чөптөрдүн көп түрлөрү эле өсөт, аябай эле көп түрлөрү өсөт. Анан бизде өспөгөн дагы чөптөр бар. Мисалы үчүн Россиядан, Кавказдан келген чөптөр бар. Бизде жок, бизде өспөгөн чөптөр Кавказдан, Россиядан, ошол тетигил Өзбекистандан дагы келет, Тажикстан, Казакстандан келген чөптөр бар. Эми саналуу гана чөптөр, бирок көбүнчө басымдуу бөлүгү биздин өзүбүздүн тоолордон чыгат. Азыр көбөйүп калды. Ушул мисалы үчүн азыр мен деле Кыргызстанды кыдырып чөптөрдү чогултуп атканда деле тоодо мал баккандар, айылда жашагандар өздөрү ошолор биз айткан чөптү биз айткандай терип берип акча кылып өздөрүнүн үй бүлөсүн багат. Биз деле ошол тоого чыгып ошол чөп менен дары чөптөрдү чогултуп ошол менен жашообузду өткөрөбүз да. Мындай караганда абдан жакшы эле бизнес да. Ооба, тажрыйбаны мен кичинекей кезимден деп айтып атпайм, 10 жаштан, даже андан да кичинекей кезимде эле ошо чөп терип жүргөм да чогуу берчип. Ошондон бери азыркыга чейин мен ошо тоодо, мындайча айтканда, бир жылдын жарымын тоодо жашайм, жарымын шаарда жашайм мындай айтканда. Анан ошол мен өзүм азыр иштеп баштаганыма 15 жылдай болуп калды. 10 жылдан ашып 15 жылга жакындап калды. Ошол убакыттан бери мен көп жерден окудум, көп жерден окуп, кыска окуу курстарын, андан сырткары көп китептерди, көп жерден практикадан өттүм. Көп ушундай фармацевттер менен, көп табыптар менен иштештим, көп технологдор менен иштешип, көп эмеде практикада көп жүрдүм да. Анан билимибиз дагы бар. Бизде азыр ошол элдик дарыгерлерди окутуу курстары эле бар. Курстары эле ушундай кыска 1 айлык, 2 айлык кыска эле курстар бар. Анан негизи
Кыргызстанда элдик дарыгер дары чөп менен дарылагандар акыркы убакытта абдан көп болуп кетти. Билими бар деле, билими жок деле, жасай алган, жасай албаганы деле аябай көбөйүп кетти. Анан биз иштегенде патент алабыз, лицензия алабыз, өзөнгө кирип баратканда бүт отун сууга акча төлөйбүз, тере турган чөптөрүбүзгө төлөйбүз бүт акчаларын, бүт бардыгын төлөп бүтүп, анан кийин ошолордун баарын жасайбыз. Анан жанагындай айылдагы жашаган азастан 1 кило 2 килодан азастан терген эмелердикин алып коебуз. Алабыз, алып аларга да тыйын деп чогултушат да. Ошолорду алабыз. Анан өзүбүз жылда патент, лицензия баарына эле ошо төлөп турабыз. Айына тоодо мал баккандар чөптөр берип жүрөт. Айына 1 жылдык эмесин эсептегенде ошону мен эсептеп деле көрүп турмун, бирок жакшы эле. Чай чамек тоодо недоступный да. Барышат, барганда көтөрүп барабыз, эмне керек болсо акчаларын беребиз. Болжол менен айтканда эми 7-8 миң ошол өзүнүн жумушу менен чогуу жасап жүрө эле. Бул деген эме да, 2 жумуштун 3 жумуштун ортосунда жасаган эле жумушта ошондон жакшы эле табышат, жакшы эле. Биз жеке өзүбүзгө деле жакшы эле калат, жеке өзүбүзгө иштегенибизге, биз үй бүлөбүз менен иштегенге байланыштуу биз жылдык кирешени деле эсептейбиз, бирок жакшы эле. Мындай гос жумушта иштей албайбыз. Анткени жетпейт гос жумушта иштеген. Андан сырткары деле жумуштарды кылсаң деле көп эмес айлыгы. Анан көп эле жумуштарга караганда 1-2 эсе көбүрөөк. Бирок моменттерде байкап калдым. Бул Кыргызстандагы жерлерге салыштырып, бири-бирине салыштырып айтканда мен байкап калдым. Мисалы үчүн нарын тараптагылар муун оорулары, суук тийген, анан жүрөк оорулары көбүрөөк экен. Анан ошого ичиле турган долоно гүлүн, жүрөккө иче турган долоно гүлү, мелиса, зверобой ушуларды көп алышат. Анан кийин муун ооруларына майыздарды көп алат. Майыздарды, анан простатит ооруларына, анан бесплодияга, анан ошо кучалааны көп алат. Көл тарапта болсо, көл тарапта көбүнчө эле ошо экзема, псориаз, анан кийин баш оор көбүрөөк дейт. Ошо мен ошон көп ошол жактан зоноктор көп келет. Кочкордо могу балыкчы, токмок жактагылар экзема, тери оорулары көбүрөөк да. Анан майыздарды көп ошол жактан чалат. Түштүк тараптан көбүнчө ошол уйкусуздук, простатит, анан эме зат алмашуу, кан алмашуу системалары, ошо ички органдардын, ошо тамак сиңирүү, ашказан, бул эндокринный система, ошол оорулар көбүрөөк болот да. Көп эле ооруларга бар, бирок өтүшүп кеткен, аябай кыйын дарылануу курсу кыйын боло турган дарыларга жок. Мисалы үчүн ракка биз дары чөп сатпайбыз, сироз печеньге сатпайбыз. Анан после операция болгондон кийинки ооруларга биз дары чөптөрүбүз бизде жок. Дарыласорок бизде жок, биз сатпайбыз да андай. Анан кийин бизде баш оору, давление, бүт ошол ашказан жарасы, туберкулез, муун оорулары, простатит, бесплодия, эркек аялдардагы бесплодияга абдан жакшы дарыларды биз жасайбыз, дары чөптөрдөн. Анан уйкусуздук, сахар, кант диабети, көз ооруларына абдан жакшы дарылар бар. Оз оюлган, стоматит, ошо оз оюлган, зоопко, аялдардын оорулары, женский ооруларга бар. Аны жасаганын себеби азыр деген, мисалы үчүн мен андан сырткары мен көп жакта кыдырам дагы. Мен мисалы үчүн мурда мен үйдө эле иштечимин, үйдө эле жасап үйгө келчи, анан кийин үйгө көп адам келе албайт экен. Мисалы үчүн Оштон келе албайт экен, Бишкекке. Анан Оштон келе албайт экен, Нарындан, Жөгөлдөн келе албайт экен.
ошол жактарга барып кыдырып бир сыйра айланып тегеренип бүт бир заказдар көбөйгөндө барып айланып тегеренип бир сыйра дарыланып кетебиз. Мен могу чөптөн сырткары массаж жасайм, анан кийин арка бел салам. Андан сырткары сырттан ошол алыс региондорго таксиден салып жиберип, тааныштардан салып жиберип, ушундай дагы эмелерди кошконбуз да, услугаларды кошуп эметкенбиз, жасап атабыз. Мен мисалы үчүн Нарынга, Көлгө, Токтогулга, Таласка барганда алдын ала канча киши чогулат, канча кишиге эмне дары керек, ошолордун баардыгын алып алып, машинеге салып алып, анан кийин баардыгын бир сыйра ушундай кыдырып келгенге туура келет да азырчы. Азыр мурдагыга караганда азыр элдик медицина табипчылык деген абдан өнүгүп баратат да, жакшы өнүгүп баратат. Анын жакшы жагынын дагы бир себеби бар экен. Толук кандуу эмес табыптар көп да, мындай караганда. Анан кийин биз деле эми өзүбүз аябай кыйын, өзүбүздү кыйын деп айткан алсым, бирок көбүнчө эле көп минус жактары көрүнүп калат. Анткени чакырган адамды, мисалы үчүн, бир эле адам бир эле орун менен оорубайт да. Көптөгөн дары чөптөрдү көргөзүш керек, баардыгы бар болуш керек. Мисалы үчүн менде 150дөй дары чөптү колдоном. Ошондон мен майыздарды, настойканы, балга кошулган дарыларды, порошокторду жасайм, чөптөрдөн май чыгарам, жана чөптөр менен ванна кыла турган ошолордун баардыгын жасайм да. Бүт баардыгы менде толук түрдө да. Противопоказания, зыяндуу жагы, карама каршы жагы сөзсүз болот. Ар бир чөптүн карама каршысын сурап, диагнозун сурап, өзүн кандай сезип атат сурап, ошондон жыйынтык чыгарып туруп, анан кийин ичсе, мынча ичке канча күн болсо, ошол күндүн баарын баракка жазып, өзүнө түшүндүрүп айтып колуна беребиз. Биздеги чөптү абдан могул абдан бааланат да, Борбор Азиядан сырткары да өлкөлөрдө абдан бааланат. Анткени табигый таза, биз ошол менен жаралганбыз, ошол менен жашап келатабыз, ошон үчүн бизге суктанган өлкөлөр көп абдан. Анан бул ооруган кээ бирлер менен көп бир-эки эме болуп калган, мындай оорубаса деле чай катары ошол силердин чөйүңөрдү ичейин деп эле ушуну заказ кылып Россияга алдырган бар, Казакстанга алдыргандар бар. Таксиден салып жиберебиз, Кыргызстан ичинде бардык жерге салып жиберебиз. Россия, Казакстан, өзүбүздүн Кыргызстанда алтын тамыр, кучала, биздин тамырларга көбүнчө ошо кучаланы мондай кучала, ушул кучаладан жасалган. Ушул кучаланы майдалайбыз дагы, өткөрүп, майдалап, туурап, анан кийин бул деген бул Индияда өсөт, анан Кытайдын токойлорунда өсөт, бакта өсөт. Бул деген бакта жаңгактын ичинде урук болот. Анан өзүбүздүн дагы кучала болот, мындан чоңураак, чоңураак ошону кошуп туруп, экөөнү кошуп туруп, анан мондай кылып балга кошуп жасайбыз да. Бияка мумия кошулат, жүрөктүн ооруганы, инфаркт болгон. Аябай высокий давление менен высокий сахар болуп аткан адам ичкен болбойт. Пайдалуу жактары бул простатит, потенция көтөрөт, жана бел кубатты көтөрөт. Простатит жана бездердин суук тийгенин ошонун суугун чыгарат. Күч кубат, физический күч кубат берет. Допинг сыяктуу күч кубат берет да. Анан кийин жана бел табарсык оорулары, ошол тартышып, муздап, какшап ооруган, табарсык талып, бөйрөк талып ооруган, бөйрөк ачышып ооруганы, салаңда ооруганы, анан кийин жана заара жакшы чыкпай атканга, инфекциялар, туз шлак, ошол бөйрөктөгү туз шлактарга, ошо табарсык оорулардын бардыгына эле ушул кетет. Буну деген аялдар дагы эркектер да ичсе болот. Чогуу ичсе да болот. Анткени бул бесплодияга дагы кетет да, тукумсуздукка дагы жакшы. Буга кошулуп дагы жылдыз чөп деген дагы ичилет. Ушуну көп сурайт чет өлкөгө, Казакстан, Россияга, ошактарга салып, бирден экиден сурагандарга салып турабыз. 1-2 гектар жерден, мисалы үчүн
бир 5-6 бала болуп барып, мисалы үчүн эрмен ора турган болсоң, 1 тонна эрмен ора турган болсоң, аны эгер сатып алуу үчүн клиенттиң бар болсо, анда жакшы эле акча иштесе болот. Мисалы болжол менен бир биздин Кыргызстандын рыногу менен, мисалы үчүн мен бир фирмага Кыргызстандын фирмасын өткөрсөм, 70-80 сомдон өткөрсөм, ошо 70-80 миң сом болот. Чалкандан Дарызаев чалкан абдан жакшы дары. Кан тазалайт, бөйрөктү аябай тазалайт, бөйрөккө сук тийген жана башка. Анан кийин немеге аллергияга жуунат, чач чүйөйт. Аны чалкан бизде жылда абдан көп колдонулат. Бул чалкан ар бир жана кошулмаларга, сборлорго кошулат да, көп сборлорго кошулат. Ошон үчүн башыл касиети көп да чалкандын. Аны тамак катары колдонулат, салат катары колдонулат, напиток болот, напиток катары кайнатып ичет. Уругунан дагы дарылар, майлар жасалат. Ошон үчүн чалкан дагы жакшы баа, жакшы акча киреше алып келет десем болот да. Негизи дары чөптөрдүн ар бир өзүнүн эмесинде жазылган составында бүт баары жазылып турат. Кээ бир чөптөрдүн дагы эмелери дагы болот, жанагындай тыюу салынган чөптөр, мисалы үчүн эфедра. Ошон үчүн биз дайыма уруксат берилген гана чөптөрдү терип, ошолорду гана колдонгонго аракет кылабыз дагы. Анан биз ошого бизинчи көргөн иши беребиз. Ишенбейт, ошон үчүн биз деген закупочный акт менден сатып алды деген кагаз жазып беребиз да. Чет өлкөгө чыккандарга. Так алар эскертсе, бул эмне кокаин эмеспи деп баягы андай боло элек. Анткени биз көп өзүбүз дайыма колдонуп жүргөн эле чөптөрдү колдонобуз. Мисалы үчүн могул деле аябай ядовитый уулуу чөп да. Аябай уулуу чөп. Буну ойлошот да, ошо бунун ары наркотик окшойт. Бул гаймартке колдонот да. 1-2 жыттанганда эле бул гаймартты, бүт алып түшөт. Анан артынан момундай майз болот, ошо майз менен сүртөт. Буну жыттап же болбосо сууга кайнатып тамчылатып, бул деген аябай уу болгон үчүн 1-2 күндө эле, 1-2 жыттаганда эле таасирин берет. Анан мурун көңдөйдү аябай ачыштырат. Ошон үчүн бул май менен артынан майлайт да. Көп сурашат, ушул дарыңар күчтүү экен, башыбыз ооруп чыкты. Мындай наркотикалык зат жокпу? Бул наркотик эмеспи деген сыяктуу, көнүп кетпейсизби, берилип кетпейсизби деген суроолор ушул чөпкө көбүнчө айтылат.